Түркістан облысында атасын сабап қан жүгірткен жаранды милиция қармады. Қазақстанның Түркістан облысында қайғылуу окуя болды. Уулу өзүнүн карыган майып атасын катуу сабаган. Бул окуяны видеого тартып социалдык тармактарга жарыялашкан жана коомчулукта чоң талкуу жаратты. Кадрларда уулунун атасын канга боелгон жүзү менен көчөдө сүйрөп баратканы көрүнөт. Күбөлөрдүн айтымында карыя эмгекке жарамдуу эмес болуп, туруктуу камкордукка муктаж болгон. Кийинчерээк ал алган жаракатынан улам көз жумганы белгилүү болду. Мына да агылыңдын 1, 2, 3, 4, 5, 6 жылкы сузулду. Ак өлөн айылынын тушунда катуу жол кырсыгы болгон. Балыкчы менен Ак өлөн айылынын ортосунда 6 жылкынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында 7 сентябрь күнү саат 21:40 чамасында балыкчы менен Ак өлөнүн ортосундагы 5 кашар тилкесинде 5 чоң жылкы жана 1 кулун. Адамдар жабыркаган жок, бирок жеңил унаа сүзүп жараксыз болуп калды. Бул жерге көбүрөөк жол белгилерин коюу керек. Башка жактан келген айдоочулар катуу айдап келип сүзүп алышууда же болбосо түнкүсүн ГАИ кызматкерлерин рейдке чыгарып, ылдамдыкты көзөмөлдөтүү зарыл. Бул малдуу аймак, мал көп жана күз келип жайлоолордон түшүп жаткан учур. Тез арада чара көрүлбөсө болбойт, деди күбөлөр. Бишкекте эркек кишини сулата тепкендер кармалды. Кечээ 7 сентябрда социалдык тармактарда Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринин короосунда белгисиз жарандар эркек кишини канжалатып сабап жаткан видео тараган. Бул боюнча Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынан маалымат беришти. Аталган факты боюнча Октябрь РИИБтин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 280-беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Октябрь РИИБтин тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1985 жана 1988 жылы туулган жарандар аныкталып кармалган. Тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан тышкары 1989 жылы туулган жаранга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренесине майда бейбаштык ылайык протокол түзүлдү. Тергөө уланууда. Манас байке, жеңиш кут болсун. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Жеңиш бизге буйруган экен бүгүн. Жакшы даярдадык эле. Эмгектин мээнети кайтты. Эмгектин мээнети кайтты. Бир сөз кылсак болбой калды элебиз. Байлап чыкканбыз, катуу сүйлөшүп. Оюн талаасы сизди салым салууга мүмкүнчүлүк бербей атты? Ал жакта дагы эми мыкты защитниктер бар да. Алар да даярданып чыгат, салдырбайлы деп. Защитниктери жакшы иштеп атты. Мүмкүнчүлүк көп бербейт. Өз негизи эле мага көп мүмкүнчүлүк бербейт оюнда. Тосуш. Кармаш керек, байлаш керек. Кармаш керек, байлаш керек деп. Манас байке, эки аргымак менен алмак салмак оюн талаасына чыгып аттыңыз. Өзүңүздүн атыңызды таба алдыңызбы? Мынау берки Платинум деген ат менен өзү чыгып аткан. Ал кичине путу тебеленип аксап калды. Анан ошону көп аяп, башка аттардан чыгып атты. Негизинен кандай болчу да экен ал ат? Экөө тең жакшы, бирок жашта эми кийинки оюндарда өтсө жакшы болуп чыгат. Экөө тең жакшы. Биринчи оюн экөө тең. Буякта чыгып ойнаган. Салыштырмалуу жакшы. Жакшы, биринчи оюнда жакшы. Жалпы эле ушул турнир тууралуу айтып берсеңиз, турнир кандай өттү? Көптөн сагынып калдык элек. Сагынып калдык элек, күтүп аттык элек. Ушу Ажоозго да рахмат ушинтип рухсат бергенине. Эл канча карасыңар, канча эл көрүп сүйүнүп кетти. Турнир да кызык өттү. Мына федерациядагы судьялар да аябай көп возможность берип койдур. Судьялар жакшы карап берди. Көп коопсуздук учурлар болбоду, мурдагыдай. Азыр жаңы эрежелер жакшы. Жаңы эреже жакты, көбүнө эле жакты окшойт. Көп мындай кырсык болбоду да. Жакшы. Өзгөчө сизде эң кич чабуулчу балдарга жаңы эреже жакты болуш керек, э? Ооба, ошондой болчу. Манас байке, анда ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Буюрса, кийинки жылы ушул күчтүү курамыңыздар менен мелдешке келе бериңиздер. Буюрса, рахмат чоң. Көрүшкүчө.